ойго чөгүп калыптырсыз. Чарчадыңызбы? Жок, абдан ушулардын технологиясын көрүп, ушундай иштегендерин көрүп, эмнеге биз мынтип иштей албайбыз деген суроо пайда болуп атат да. Карачы кандай түптүз, вот накта иштешет экен да, тушасын берип, жерди сүйүп, ушу жакшы көрүп иштешет экен. Бизде деле ушинтип иштесе болот да. Бизде деле ушинтип жакшы иштесек, көбүрөөк урожай алып, жакшы качественный клубника малиналарды алып, экспортубуздун потенциалын көбөйтүп, ал потенциал көбөйгөн сайын мамлекетибизге пайда келмек, дыйкандарыбыз көбүрөөк акча тапмак деген ой аябай ойлонтуп, аябай кандай технологияларды, техникаларды колдонот. Мындай полосын эле карачы, кандай жалтырап турат. Кандай жалтырап турат. Арыктардын жээгинде чөбү жок, жолгон баскан жолуңду кара баарын. Ушундай кылып бизде деле айыл чарбаны өнүктүрсөк болот да. Биздин негизги мамлекетибиз аграрный мамлекет болгондон кийин көп эле дыйкандар аракет кылаттыр. Аракет кылабыз. Бизде ушуга жетебиз, жасайбыз дейбиз. Кичине колдоо болсо, эң негизги өзүбүздүн желаниябыз болсо, ушул деңгээлге биз деле жакында жетебиз деп ойлойм да. Мындайды көрбөсөк биз кайдан билебиз? Эми баардык дыйкандарды просвещать этип, ушундай башка жакта өндүрөт экен, иштейт экен десек, биз да ушул деңгээлге жетип, ушундай иштерди кылып, биз да өсүп өнүгөбүз деген үмүттөмүн да. Зухра эже, бирок бир нерсени байкадыңызбы? Биз жана 1-2 кунайын жеп көрбөдүкпү? Бизде артыкчылык бар экен, даамы боюнча. Абдан чоң артыкчылык бар. Ушул эле сорту бизге алып барсак, биздин климатический условия менен көбүрөөк даамдуураак, таттуураак болот да. Даамдуураак, таттуураак болот. Бул бир эле өнүктүргөндө эмес, бизде экспорттукка көбүрөөк көңүл буруш керек болуп атат да. Өндүргөн одно менин практикам боюнчачы, өндүрүп гектарына 70-80-100 тоннага чейин алса болот. Бирок сбыт жок болуп калсачы, баа жок, баягы дыйкандардын эмгеги бир тыйынга да жарабай калат да. Экспорт жагында өндүрүшүбүз керек, переработка жагында өндүрүшүбүз керек. Ошону жасайм деген жаштар чыгыш керек. Переработканы өндүрөм, мен экспортту мындан ары чоңойтуп, өстүрүп, дыйкандар өндүрүп берген продукцияны жерге калтырбай, жакшы экспорт кылып беребиз дегенчи. Көптөн бери практикасы бар, иштеп жүргөн экспортерлор аракет жасап атабыз, ушул сыртка чыгып көрүп келели, алар кантип иштешет экен, ушул булардын технологияларын жаңыларды үйрөнөлү деген үмүт менен азыр бул жерде ассоциациянын руководствосу менен ушу кыдырып жүрөбүз да. Көбүрөөк жаңы тажрыйбаларды үйрөнүп, Кыргызстанга алып барып, ошону внедрять этсек, эң жакшы болот да.